Талап Үмүкеевич, биз кечээ күнү комитет жыйынында сизден кеңири маалымат укканбыз. Ошондой эле мен сизге суроо эмес, сунуш. Азыр эми сизге бир топ сындар айтылып атат. Бирок эми ар тараптуу карашыбыз керек да. Себеби сиз кечээ детально түшүндүрүп бергенсиз бизде комитет жыйынындачы. Ошондой эле сиз эми жана айтып атасыз, мен кеткенге даярмын деп. Сиз каяка шашып атасыз? Кетиш оңой эле. Анан эми ара жолдо таштап, кычыраган кышта кетпей, наоборот сиз дух алып туруп иштешиңиз керек. Күнү түн иштешиңиз керек сиз. Командаңыз менен. Кетип калыш оңой эле. Андай сөздү айтпай жүрсөңүз. Себеби сиз чоң жоопкерчилик алып келгенсиз. Эми Аллахтын буйругу менен, ушул аба ырайынын катаалдыгы менен, ошол эле көмүрдүн баасынын кымбаттаганы менен, жана ошондой эле газдын жоктугунан улам бардык нагрузка сизге келип атат. Эми баштагандан кийин чыдайсыз. Ошого кээ бир коллегалардын дагы сынына туура жооп берип, андан көрө биз сын айтпай, наоборот жардам берсек. Бул жерде маселе сиз кеткен менен өзгөрүп кетпейт. Андан көрө болгон аракетиңизди жумшап, батыраак алдыга карап жылыш керек. Экинчи маселе, мисалы ковид убагында, пандемия убагында канчалаган мисалы пресс-конференцияларды берип, биздин врачтар жанагы түз маалымат берип атканда, сиздердин кемчилигиңиздер элге түз маалыматты жеткириңиздер. Мына азыр мага маалымат келди. Мисалы Ош шаары боюнча графиги чыгыптыр, канчадан өчөт. Канчадан канчага чейин өчөт. Ошондой маалыматтарды көбүрөөк берсеңиздер, бардыгына эле жеңил болмокта. Анан бул ремонт башка деген шылтоолор менен, андан көрө бардык нерсени ачык айтыш керек. Ачык айтканда жеңил болот бардыкачы. Менин сунушум да сизге. Андан көрө дукту көтөрүп ишти кылыңыз.